Өткөнкү сабагыбызда HTML жөнүндө сөз кылып, анын кандай иштейт экенин үстүнөн кичине көз чаптырганбыз. Эми ошол HTML'ди колдонуп, өзүбүздүн биринчи коддорду жазып, веб-сайттар жасаганга кирише берели. Биз бүгүн эң алгачкы тагыбызды үйрөнмөкчүбүз. Ал болсо heading tag болмокчу. Бул болсо heading tagдин көрүнүшү. Бул жерде эң биринчи бул ачуучу tag, андан кийин бул болсо жабуучу tag. Байкасаңыздар экөөнүн ортосунда бир айырмачылык бар. Ал бул алдыны карай болгон сызыкча. Буну англисче forward slash деп коет. Бул ушул жабуучу tag экенин билдирет. Ал эми ушул эки tagдин ортосунда бул content. Биз ушул жерден HTML'га айтып атабыз. Бизге headingди колдонуп hello world деген текст же аталыш жазып бер деп. Эми келерки сабактарда менин tags жана element деп айткандарымды көп эле угуп калышыңыз мүмкүн. Же интернеттен же башка программисттердин айтканы дагы кулагыңызга чалынышы ыктымал. Ушул экөөнүн ортосунда эмне айырмачылык бар, ошол жөнүндө бир аз сөз кылалы. Мына бул турган бөлүкчөлөр tag болуп аталат. Алар могу 3 бурчтук кашанын ичинде жайгашкан. Ар биринин ар кандай аттары болушу мүмкүн. Ал бул жерде болсо h1 деген. Экөөнүн эки башка аты бар. Биринчиси бул ачуучу tag болуп эсептелет. Ал эми акыркысы болсо бул жабуучу tag болуп эсептелет. Эми element деген эмне десе, мына ушунун баардыгы element деп саналат. Ал болсо мына ачуучу tag, жабуучу tag жана ортосундагы контентти баарын бириктирип бул element болуп эсептелет. Ал эми бул бөлүкчөлөр болсо, бул tag болуп эсептелет. Бул heading tagдардын эмне максаты бар, эмне максатта жасалган? Бул идея китептин мазмунунан келип чыккан. Мисалы үчүн китеп жасалса, анын биринчи мазмуну түзүлүп, мындай болуп жазылат. Бул жерде карасаңыздар, иерархиядай болуп, даража болуп бөлүнүп турат. Мисалы үчүн мынакей булар болсо кара текст менен, андан кийинкиси андан ичкирээк тексттер менен. Мисалы үчүн могул кара текст менен жазылган бул биринчи даражадагы же H1 tag болушу мүмкүн. Ал эми бул жерде экинчи турган сары менен белгиленген болсо, бул H2 же экинчи даражадагы heading болуп калышы толук ыктымал. Ал эми бул жерде болсо A, B, C, D деп белгиленген бул тексттер болсо H3 же 3-чү даражадагы heading болуп калышы толук ыктымал. Heading tagдардын максатын дагы бир кененирээк, тереңирээк түшүнүш үчүн реалдуу веб-сайттан же браузерден да карап көрүүгө аракет кылалы. Мынакей бул жактан мен Кыргызстан жөнүндө Википедияны ачтым. Бул аябай жакшы мисал болуп бермекчи. Бул жерде эң негизги тема бул Кыргызстан жөнүндө болгондуктан, Кыргызстан деген текст бул H1дин ичинде болмокчу. Ал эми Кыргызстан жөнүндө дагы көп нерсе жаза алабыз. Алардын да ар биринин өзүнүн темасы бар, өзүнүн аталышы бар. Мына ошолор кийинки H'дин калганкы даражадагы тагдар менен жазылмакчы. Мына бул жерден тарых деген бар. Тарыхты ачсак, бул Кыргызстан тарыхы болгондуктан, Кыргызстанга тиешелүү болгондуктан, бул экинчи даражадагы H2 деген тагдын ичинде жазылган. Эми тарыхты дагы көп темага бөлсөк болот. Мынакей биринчи эле мисал бул жакта чыкты. Бул байыркы мезгил, байыркы тарых жөнүндө сөз болмокчу. Ал теманы ачсак, бул H3 3-чү даражадагы head менен жазылган. Мына ушинтип даражасы менен кайсы тема анын үстүндөгүгө тиешелүү болсо, ошол байланыштуу ылдый кете бермекчи. Бул жерден болсо H1ден H6га чейинки бардык headingдердин коддун ичиндеги көрүнүшүн көрсөк болот. Бир нерсени эске алалы, бул жерде эч кандай H7 деген heading жок. H6га жеткенде ошол менен бүтөт. Анткени HTML'да ушундай тартипте жасалган. Ал эми баарынын синтаксиси да окшош. H1ден H6га чейин бардыгы ачуучу tag жана ортосундагы контент, ошондой эле жабуучу tag. Анан дагы бир эске ала турган нерсе, кодду моундай тартипте жазсаңыздар, H1 менен ачуучу кылып, андан кийин жабуучусу H6 болсо, бул дагы иштебейт. Кандай H даражадагы heading менен ачылса, ошол менен жабыш керек. Тартип ушул боюнча кетет. Ал эми кийинкиси болсо, бул кандай бизге результат
жыйынтык чыгарып берет. Мисалы үчүн мынакей H1'нын тушунда bunun görünüşü mынакей жоонураак жана чоңураак. Эми ал барган сайын кичинере отуруп 6га жеткенде карасаңыздар, эң кичинекейи бул 6-чы даражадагы болуп эсептелет экен. Эми ушуга чейинки үйрөнгөнүбүздү бир аз практика кылып канчалык үйрөнгөнүбүздү текшерип көрөлү. VS Code'га барабызда аны ачып, VS Code демекчи өткөнгө сабактардын биринде VS Code'ду кантип көчүрүш керек, кантип колдонуу боюнча бир аз сөз кылганбыз. Эгер көрө элек болсоңуздар, кайра барып бир көрүп коюуну сунуштайм. Бул жерден атайын бир папка ачып, мен ошону VS Code'дун ичине ачып, ал жактан 3 бул жерде файлым бар. Бирөө сүрөт, эки болсо HTML хедингге тиешелүү. Бул практика, ушул көнүгүүнү жасаш үчүн. Мынакей биринчи көнүгүүнү мындай көрсөтөйүн. Бул жерде эмне кылыш керек экенин жана Кыргызстан боюнча Википедияны көрсөткөм. Эми ошол нерсени бул жерден иерархия кылып, даража кылып, бирден место калтырып текст жазып койдум. Мына ушул нерсени биз хедингдерди колдонуп, ар биринин ордуна коюшубуз керек. Бул жерден азыр сүрөттү көрсөтөм, кандай результат көрүшүбүз керек экенин. Качан биз туура хедингдерди колдонуп чыгарганыбызда ушул результат чыгыш керек. Бирок азыр хедингдер колдонбогондуктан биз бул жерден азыр show preview кылып ачсам, мондай болгон, баардыгы бир текст болуп эле чыгып калат. Эми ар биринин ушул даражасына карап, бул сүрөттөгүдөй болгон результатты чыгарганга аракет кылып көрөбүз. Эми видеону паузага коюп, көнүгүүнү өзүбүз жасаганга аракет кылып көрөбүз. Эгер бир жерин жасай албай, жакшы түшүнбөй калып же таппай калсаңыз, азыр паузадан кийин чогуу кылабыз. Окей, эми чогуу кылганга аракет кылып көрөлү. Мынакей бул жерде ушул результатты чыгарышыбыз керек эле. Азыр жанагы тексттин ичине барабыз дагы. Бул даражаларга карап жасаганды аракет кылабыз. Биринчи Кыргызстан турат. Кыргызстан бул эң негизги тема болгондуктан бул болсо H1 деген тагтын ичинде болмокчу. Бул H1'ын ичине киргизебиз. Мынакей биринчи Кыргызстаныбыз чыкты. Эми этимология болсо, андан кийин бир даражалдуу болгондуктан буну болсо H2'нин ичине коебуз. Бул тарыхтагы этимология менен бир даражада болгондуктан бу дагы H2'нин ичинде болмокчу. Ал эми байыркы мезгил Орус империясы болсо H2'ден кийинки H2'ге тиешелүү тема болгондуктан алар H3 тагтын ичинде болмокчу. Ал эми бул үркүн деген тема болсо, Орус империясы жөнүндө сөз болуп атып, анын ичиндеги өзүнчө тема болгондуктан жана даражасы боюнча андан дагы бир төмөн даража болгондон бул болсо H4 деген хедингдин ичинде болмокчу. География болсо H2'nin тушунда турат, ошол даражада болгондуктан бул болсо H2. Ал эми жайгашкан жери, мамлекеттик чекара жана суу ресурстары географияга тиешелүү темалар болгондуктан булар болсо андан кийинки даража болуп H3 хедингдин ичинде жайгашмакчы. Мөңгүлөр болсо суу ресурстарына тиешелүү тема болгондуктан ал андан дагы бир даража ылдый болгондуктан бул болсо H4'түн ичине жайгашмакчы.
Mына mintip biz көздөгөн максатыбызга, көздөгөн результатыбызга, жыйынтыгыбызга жеттик деп ойлойм. Азыр мына бул жерден сүрөттү да ачып көрсөк, экөө бирдей эле жыйынтык чыгарып берди. Хедиңдер жөнүндө дагы белгилеп кетчү нерсенин бири бул сүрөттө көрүлүп тургандай бир бетте бир эле H1, же H1 колдонуу практикасы. Анткени бир бетте 2 H1 колдонгон жакшы эмес практика. Эгер дагы бир heading же тема коюш керек болсо, анда мынтип H2-ни колдонгон туура жана жакшы практика. Эгер 2ден дагы көп башка темаларды камтыш керек болсо, анда H3, ошондой эле H6га чейин бардык headingдерди колдонсок туура болуп эсептелет. Андан кийин болсо дагы бир белгилеп кетчү нерсе, дароо эле H1ден H3гө секирип кеткен дагы туура эмес же жакшы эмес практика. Андан көрө эгер H1 колдонгондон кийин дагы бир heading керек болгон эстеп кетсек, анда иерархия же даражанын катары менен H2-ни колдонгонубуз туура болуп эсептелет. Эгер H2ден кийин дагы башка heading керек болсо, анда H3гө өтүп, ушундай катар менен колдонгонубуз туура. Эгер H1ден кийин H3тү колдонсок деле, кодубуз бузулуп бир жери иштебей калбайт, иштей берет. Болгону биз правилага каршы иш кылган болобуз. Эми бул H1ден H6га чейинки headingдер жөнүндө көбүрөөк маалымат алгыбыз келсе, бул MDN WebDocs деген сайтка кирип, бул жактан H1ден H6га чейинки headingдер жөнүндө кенен маалымат алсак болот. Headingдер эле эмес, бул жакта HTMLдын бардык тагтары жөнүндө кенен маалымат табууга мүмкүн. Бул сайтты өзүбүзгө сактап алганыбыз дагы жакшы, анткени кийинки сабактарда же сабактарда эле эмес, кийин жумушка кирген убакта деле бул сайттын аябай кереги тиет. Ушул менен headingдер жөнүндө сабагыбызды аягына чыктык. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.